Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сүт тиштерди дарылоодо көп өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирки ата-энелер сүт тиштер түшүп калат, дарылатпай эле койсок болот дейт. Бирок сүт тиштерди биринчи кезекте сөзсүз карашыбыз керек. Себеби сүт тиштердин астында туруктуу тиштердин түйүлдүктөрү бар. Сүт тиштерди убагында дарылабасак, ошо түйүлдүктөр кээде өзүнөн өзү жок болуп кеттүү коркунучуна ээ, же болбосо эмальдардын жакшы минерализация болбой жука чыгып калышына бир түрткү берет. Анан эрте жок болгон сүт тиштерде чыкканда места болбой кыйшык болуп, биздин жанагы прикустарыбыз, прикус деп коет, тиштердин катнашы туура эмес болуп, патологический прикуска алып келгендиктен кийин кыйналып ортодонтиялык леченияларга дуушар болосуздар. Ошондуктан сүт тиштерди жакшы карашыбыз керек биринчи кезекте. Андан кийин мына балдарда поражаемость болгондо сүт тиштерде ушунчалык тез кабылданат да, лимфодений же болбосо абсцесс флегмонага алып, көпчүлүк адамдар баягы кестирип же болбосо ошо тишти узак дарылаткандан кийин анан бизге кайрылат. Ушул моменттен пайдаланып, мен балдардын ден соолугуна көбүрөөк ата-энелер көңүл буруңуздар. Жылына 2 жолу дарыгер стоматолог алып келсеңиздер, албетте балдарыңыздардын ден соолугу чың болот. Бекеринен айтылбаса керек, ооз көңдөйү биздин ички органдарыбыздын күзгүсү деп. Ошондуктан ар дайым балдарыңыздардын ден соолугуңузга кам көрүңүздөр.